عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Şeyh Abdurrazak Al-Badr'ın Dua الذي لا يرد деген кітабын оқып отырсақ, қайтарылмаған дуа. Қайтарылмаған дуа. Сұрақтар айтқан болса, мен әрбір мұсылманды Аллах Тағала қайыр сұрай тұрған мәселелер бар. Сол сұрай тұрған нәрселерімізде біз әуелгелді қалағанда да сұрақ қоймай, сөз қабыл болудай қылып, тура себептерін қылып, уақыттарын таңдап, дуа қыла тұрған болсақ, ошондай дуаның қабыл болуысына көбірек мүмкіншіліктер бар. Дуа қылып отқанда Аллах Тағалаға біз оған шариатта қандай себептері бар, жақсы себептері бар, дуаға қабыл болуысы көбірек мүмкіншілік болып тұрған ошондай себептерін үйреніп алышыбыз керек да. Өйткені әрбіріміздің не көбейіміз бар, Аллах Тағаладан сұрай тұрған. Мысалы, бұл дүние ақыретке байланышты болған, күнәлерімізді кешірілсін сұрай тұрған, ушундай нәрселер бар да. Аллах Тағаладан біз албар сұрап жатқанда мен жақсы керек екен. Өзінің біз ережелері, шариатта келген, Аллах Тағала өзі Құранда үйреткен, өзінің елшісі арқылы саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен дуаның ережелерін қарману сейішті. Ошондай қылып біз дуа қыла тұрған болсақ, бұл дуабыздың қабыл болуысына көбірек мүмкіншілік бар да. Көбірек мүмкіншілік бар. Өткен сұрақтарда біз нене бастаған болсақ, ең біріншісі не екен? Ең бірінші шарты дуа қылып отқанда қандай не болуш керек екен? Аллах Тағала сөзсіз түрде мен дуама жауап береді. Сөзсіз түрде мен сұрап отқан нәрсені Аллах Тағала маған береді деген сенімменен дуа қылыш керек та. Жөн эле сұрап қоя берейін да, болып қалар, болбай қалар деген шек көңілмен емес, сөзсіз түрде Аллах Тағала маған береді. Мен сұрап отқан нәрсемді сөзсіз түрде жүзін ашырады Аллах Тағала, беруші зат. Аллах Тағаланың уадасын бұзбайды. Дуа Құранда қанша деген жерлерде дуа қыла, маған дуа қыла, мен сізге жауап беремін деген уадаларына бекем тұрады деген сенімменен Аллах Тағала туралы жақсы ойдоменен, жақсы ойдо болуменен Аллахқа дуа қылышыбыз керек екен. Ошол сурап аткан нерсебизге толук жүрөгүбүз менен жыйналып, чачырандуу болбой, оюбуз чачырандуу болбой, сурап аткан нерсебиз менен жөн эле тил менен сурап, жүрөгүбүз менен башка жерде болбой, ар кайсы телефон башка нерсеге алаксыбай, болгон ошол оюбуз менен, болгон жүрөгүбүз менен сурап аткан нерсеге жыйналып туруп сурай турган болсок, ошондой дуа сөзсүз түрдө кабыл болот экен. Иншалла, ошол эң биринчи шарт. Биз сурап атканда, биз эмнени сурап атканда өзү түшүнүп турушубуз керек, билип турушубуз керек да. Жөн эле тил менен сурап аткан болуп калбай, ошол жүрөктүн катышуусу деген болчу. Биринчи шарты жүрөктүн катышуусу, жана сурап жаткан нерсеге толук ошол жыйналуусу, Аллах Тағала кайрылган болсун. Бул биринчи шарт болчу. Сокта бул тууралуу кеңип сөз кылдык. Эми экинчи дуага байланыштуу болгон маселе, шейх айтат, тахарри ауқатил ижаба. Дуа кабыл боло турган убакыттарды издөө. Ошол убакыттарда дуа кылууга аракет кылуу. Өзгөчө шариатыбызда биз айтылган бир убакыттар бар. Ошол убакыттарда дуа кыла турган болсок, дуабыздын кабыл болуусуна көбүрөөк мүмкүнчүлүк. Анан имам Ибн Кайым рахимахуллах канча деди? 6 убакытты айткан. 6 убакыт. Шейх Абдуразак Ибн Кайымдын сөзүн бизге түшүнүп бере атпайбы? Анан ошолорду айтып көрсөк, демек, мына ушул 6 убакыт бар экен да, ушуну жакшы билип алышыбыз керек. Ушул убакыттарда биз Аллах Тағалага дуа кылууга аракет кылышыбыз керек да. Ушул убакыттарды биз жөн эле текке кетирбешибиз керек. Биринчиси as-sulusul al-akhir min al-layl дейт. Түндүн акыркы 3-чү бөлүгү. Түндүн акыркы 3-чү бөлүгү. Ушул убакыт баардык убакытлардын баарысынан эң кабыл болууга эң мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болгон убакыт болуп эсептелет. Эң өзгөчө убакыт болуп эсептелет. Түндүн акыркы 3-чү бөлүгү. Кандайча 3-чү бөлүгү? Эмне деген бар? Түндүн мисалы күн киргенден баштап, шам намазынан, багымдатка чейинки, таң атканга чейин түн канча бир саат болот да. Ошону 3кө бөлүп туруп, ошо акыркы 3-чү бөлүгү да. Ошо акыркы 3-чү бөлүгү. Түндүн эң акыркы 3-чү бөлүгү да. Ошол убакыт өзгөчө убакыт болуп эсептелет, өзгөчө маал болуп эсептелет да. Неге өзгөчө? Өзгөчө? Неге? Уктагы Аллах Тағала ылдый асманга түшөт. Аллах Тағала ылдый асманга түшө турган убакыт. Ылдый асманга бизге жакын болгон бул дүйнөнүн асманына түшө турган маал. Бул тууралуу ким айткан эми? Аллах Тағала түшөт дегенден кийин биз кайдан билип алдык? Өзүбүздүн билип алдыкпы? Ким айткан?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам садыкыл мастук, чын анын айтканында биз тастыкташыбыз керек. Тастыктоого милдеттүү болгон ошо биздин Аллах Тааланын нерсе элчиси. Аллах Таала тууралуу бизге кабарлап берген. Элчи ошол эмне деп айтып берген? Аллах Таала тууралуу бизге кабарлап айтып берген да. Айткан нерсеси бул акыйкат. Аллах Таала тууралуу нерселер акыйкат. Вахий, Аллахтан түшкөн вахий деп аталат. Хадис бул Бухари жана Муслимде келет. Бухари жана Муслимде келет. Демек, бул тактыгында бул сахih экендигинен эч шек болған жок да. Бул сахih, бул хадис анык тастыкталган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандыгы тууралуу шек жок. Шек болған жок. Бухари эмес, Бухари Муслим. Эң өзүнүн мусулман үммөтүнүн хадистер жыйнактарынын арасынан эң тастыкталган эки чоң жыйнактан экөөнү тең келип атат да. Экөөнү тең келип атат. Ошо Бухари жана Муслим деген. Муслимдин экөөнү тең аталыштары, китептердин аталыштары ас-сахих деп аталат. Сахих деген бул тастыкталган. Сол эч кандай оорулар, эч кандай кандайдыр бир исламда үзүлүп калуусу жок. Так пайгамбардан тастыкталып, сакталып калган жыйнакты хадистерди жыйнашкан да. Экөө тең хадистерин сахих деп атаган. Эки чоң алым, хадистердин алымдары сахих деп атап аткандан кийин демек шарт койгон да. Демек мен китебиме сахих эле хадистерди жыйнайм деген шарт болгон. Сахих деп туруп ичине сахих эмес хадистер жыйнайт белет. Андай эмес да, көрсөңүз. Сахих деп туруп экөө тең сахих эле хадистердин баарын жыйнашкан. Ошон үчүн сахих Бухари, имам Бухаринин сахих жыйнагы, анан имам Муслимдин сахих жыйнагы деп аталат. Бир гана сахих хадистер, сахих деген билесиздер, пайгамбардан анык тастыкталып, эч шек күмөн жок сакталып калган хадистер. Хадистер эми өзүнүн шарттары бар, баары издейт. Анан ошол сахихте мына тастыкталган шек күмөн жок экен. Эки сахих жыйнакта келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Янзилу Раббуна табарак ва таала кулла лейлатин ила самаи дуния хина ябқа сулусул лейлил ахир. Биздин Раббибиз дейт. Биздин эгебиз дейт, биздин Раббибиз дейт. Башка риваятында Янзилуллах дейт. Аллах Таала дейт. Түндүн акыркы 3-чү бөлүгү калганда дейт. Ылдыйк асманга түшөт дейт. Бул дүйнөнүн асманына түшөт дейт. Түшөт дейт да. Түшөт деген сөздү колдонду. Түшөт деген эмне деген сөз? Демек өйдөдөн ылдыйга деген сөз. Түшөт деген түшүнүк баардык тилдерде, бир эле араб тилинде эмес, баардык тилдерде бир эле маанини берет. Эмне маани? Өйдөдөн ылдыйга деген маани. Көтөрүлөт деген эмне? Ылдыйдан өйдөгө. Түшөт деген эмне? Өйдөдөн ылдыйга. Түшүнүңүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздү айтып атат. Эмне? Өйдөдөн ылдыйга дейбиз. Демек мындан эмне түшүнөбүз? Демек Аллах Таала өйдөдөн ылдыйга түшөт, бул түшүп аткандан кийин ушул убакытта демек кайда экен Аллах Таала? Демек бийиктикте экен. Бийиктикте. Сабактарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Акыркы коштошуу немесинде басынан эмне деген? О Аллах Таала деп, асманга колун көтөрүп, Аллах Таала күбө бол деген. Күбө бол деп сахабалар көрсөтөт да. Мен силерге жеткиздимби дегенде, жеткиздим дегенде, о Аллах Таала деген да. Аллах Таалага колумду мага сөймөйүн асманга көтөрүп, о Аллах Таала күбө болгуң деп көрсөтөт. Эгер Аллах Таала үстөдө болбосо эмнеге үстө көрсөтөт? Куранды, ыйык Куранды эмне деп айтабыз? Танзилу мин хакимин хабир. Аллах Таала айтты, түшүрүлгөн кимден дейт? Даанышман кабардар. Канча аяттарда танзил, назара бихи рухул амин де, рух ал-амин, ишеничтүү рух Жибрил ал менен түшүрдү дейт. Көрсөтүп, эми кимден түшүрдү? Аллах Тааладан. Аллах Тааладан түшүрүлдү деп Куранда айтат. Демек Куран түшүрүп атат да. Түшүрүлүү кандай болот? Өйдөдөн ылдыйга болот. Демек кимден түшүп атат? Аллахтан түшүп атат да. Демек Куран бизге түштү дегенде дагы демек Аллах түшүрдү экен да. Биздин соопчулук амалдар эмне деп айтабыз? Аллах Таалага көтөрүлүп барат деп айтабыз. Кабыл отурган болсо Аллах Таалага көтөрүлүп барат дейбиз. Куранда да айтат, эмне? Илейхи ясадул калимат тайб вал амалу салих ярфа. Ага жакшы сөз көтөрүлүп барат дейт. Жана жакшылык амалдар да гана көтөрүлүп чыгат дейт да. Көрсөтүңүз, ага дейт. Кимге көтөрүлүп барат? Аллах Таалага көтөрүлүп барат. Аллах Таала үстүдө болбосо көтөрүлүп баруунун эмне кажети бар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана намазды бизге парз кылып турган жана убактысы Исра Мираж түнүндө Аллах Таалага көтөрүлүп барат. Эгерде Аллах Таала асман үстүдө болбосо көтөрүлүп барыштын эмне кажети бар эле?
ар бир окуясы кандай сыпатталып деп баяндалып эмне ар бир асмандан көтөрүлүп биринчи асманга кийин экинчи асманга ар бир асмандарда пайгамбарларга жолугуп ана окуялар болуп ошентип келип анан эң аягында Аллах тааланын алдына чейин барып Аллах тааланын алдына чейин барып анан Аллах таала менен сүйлөшүп анан Аллах таала намазды парыз кылгандан кийин кайра түшүп келатканда жолдо Мусага жолугат. Муса эмне дейт? Эгеңе кайт дейт. Сенин чынында жеңилдикти сура, сенин үмүтүң чыдабайт дейт. Дегенде кайра көтөрүлүп барды дейт. Кайра көтөрүлүп барып, кайра түшүп келди дейт. Биринчи 50 парыз кылган Аллах таала намазды. 50 намаз парыз кылган. Анан кайра түшүп келатат дейт. Муса токтотуп, үмүтүң чыдабайт дегенде кайра көтөрүлүп барат дейт. Кайра көтөрүлүп Аллах таала ордунан табат дейт. Бухариде ушундай риwayat келет. Аллах тааланын ордунан табат. Анын ордуна табат дейт. Ибн Хузаймада келген риwayatта Аллах тааланын ордуна табат. Өзү жана Аллах таалага орду жок андай деген сөздөр. Мына Бухариде сөз келип атат. Аллах тааланын орду деп. Кайра көтөрүлүп барганда Аллах тааланын ордунан табат дейт. Орду каякта? Аллах таала арштын үстүндө өзү кабарлап берген дейт бизге. Ар-Рахман ал-Арш истава деп Аллах таала Куранда 7 жерде мээримдүү арштын үстүнө көтөрүлгөн дейт. Тактысынын үстүнө көтөрүлгөн. Анан кайра түшүп, кайра көтөрүлүп, ушинтип көтөрүлүп түшүп отуруп аягында 5 малга чейин анан не кылат? Аллах таала жеңилдетип атат бизди. Билет да. Бирок биринчи айткан сөзүмөн кайтпайм деп, не деген? 5 мал намаз окуйбуз, бирок 50 мал намазын соолун алабыз. Ушул дагы мына азыр жана Аллах таала бийикте эмес деп аткандаргачы айтат элек да. Мына намаз окуп атканда ушул намазың каякта парыз болгон? Ошо 7 кабат асмандын үстүнөн, арштын үстүнөн Аллах таала ошол жактан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи түзмө-түз Жебрейилди ортомчу кылбай туруп түзмө-түз жалгыз ушул динибиз болгон буйрукту түзмө-түз билдирди. Ошондун динибиздеги өзгөчө болду. Намаздын өтө чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ким аны таштаса, ал капыл болду деп коркутуп айткан. Көрсөңбү намаздын эң биринчи акыйкаты намаздан суралабыз. Демек, мына ошондо дагы эң кыргызда кандай далил бар экен? Демек Аллах таала үстү болгондой көтөрүлүп барып атат да. Дуа кылып атканда биз эмнеге өйдөн карап дуа кылабыз? Дуа кылабыз. Эмнеге оңго карабайбыз, солго карабайбыз турбайбы? Эгер кээ бир адашкандар бар, алдык балла бардык жерде дегендер бар да. Бардык жерде болсо эмнеге өйдөн карап атабыз? Өйдөн эмне сурап атабыз? Үстүдөн мындай, үстүдөн бизге чөтүп Аллах таала бере көр деп мындай. Жүрөгүбүз менен умтулабыз да, үстүдөн Аллах таала бизге берет. Демек, бул деген адамдын тубаса өзүнүн дагы табияты дагы демек Аллах таала үстүдө экенине далил бар. Любой адамдар, мына президенттер деле мына Садыр Нуркожоев канча жолу айтат, тиги сотторду чогултканда, башкаларды чогултканда айтат, төбөбүздө Кудай турат, төбөбүздө Кудай турат дейт. Эгерде жанагында үстүдө Аллахты капыр деп айтып ким үстүдө деп айтса, капыр деп айткандар болсо, анда президентти капыр дешсин анда. Туурабы? Кайра ушинтип айтат. Бул элде эмне? Бул бардык эле адамдарда бул өзүнүн табияты менен тубаса эле муну билет үстүдө экен Аллах таала. Үстүдө экен. Бир эле адашкандар эле, адашып башы чапкандар жок, Аллах тааланын үстүдө эмес, Аллах таала ордунда эмес, Аллах таала бардык жерде деп башка аргандай акылга сыйбаган нерселер айтат да. Имам аль-Бухари айтат да, Имам аль-Бухарида Халка Фа'л-Ибад китебинде ушундай жахми ушундай адашкандарга жооп кайтаруу тууралуу китеп жазган да. Ошондо имамдар сөздөрүн келтирет да. Бул жахми деген, илгери жахмиттер деген топ болгон. Ислам тарыхында эң биринчи Аллах таала бийиктикте экенин жокко чыгарган ушул топ болгон да. Жахмилер деген. Жахми ибн Сафан деген бир адам чыккан. Жахми ибн Сафан деген бул Самаркандтан чыккан. Самаркандтан биз жактан чыккан да. Ошол сам бирок Бухарада, Имам Бухарида биз жактан чыккан. Ошол Жахми ибн Сафандын тайпасы, ошо тобу адашкан. Алымдар убагында. Алымдар. Имам Бухари, ага чейинкилери, Имам Ахмад башкалары, булар капыр болду дешкен. Бул мусулмандын өтүн башында ижмасы бар. Бир сөз менен жахмилер капырлар деген да, жахмилер. Ошолор ислам тарыхында эң биринчи болуп Аллах таала бийиктиккен жокко чыгарган. Мусулманмын дегендердин арасында. Мусулманмын дегендердин арасында. Бийиктикти Аллахты бийиктик экенин жокко чыгарган ошолор болгон. Ошол тууралуу Имам аль-Бухари өз китебинде айтып кеткен. Жахмилер дейт, кабырчылыгы боюнча дейт, булар яхудтардан дагы, христиандардан дагы, мушриктерден дагы, башка бардык диндердин адамдарынан дагы көбүрөөк адашкан. Анткени бардык диндердин, яхудтар, христиандар, башкан баары тең Аллах таала үстүдө бийиктикте деп айтышат. Булар болсо арштын үстүндө Аллах жок деп айтышат. Туурасы Алла арштын үстүндө эмне бар?
Улуу арш деп, улуу такты деп айтабыз. Арш деген тактысы да. Такты, улуу такты да. Аллах Таала не Малик. Не падыша да. Падыша анан бул ошол падышалыгында белгилүү болгон тактысы. Аллах Тааланын чыныгы тактысы. Анан такты деп туруп, илгери жахмилер ушулар дагы жок, бул арш деген бул такты эмес деген да. Не деген? Бул деген бийлиги деген да. Бул чыныгы, бул жаратылган бир нерсе эмес, бул маанавий эле, бул мааниле деген да. Көрсөтөрбү? Неге? Арш жок экенин жокко чыгарса, демек Аллах Таала арш үстүндө эмес экенин жокко чыгарат да, туурабы? Ошон үчүн булар көрсөтөр кандай кулдук кылышкан. Булар деген аршты жокко чыгарышкан. Аршты эмне деп атат Аллах Таала? Аллах Таала аршты дейт, 8 көтөрүп турат дейт. Кандай көтөрүп турат? 8 периште көтөрүп турат. Эгерде ал жок нерсе болгон болсо, мындай эле маанилүү болгон болсо, анда периштелер эмнени көтөрүп турат анда? Көрсөтөрбү? Бул не арш деген ошол чыныгы жана бул не эң айтат хадисте пайгамбар макhlуктардын арасынан, Аллах Таала жаратылгандардын нерселердин арасынан эң чоң макhlук. Эң чоң Аллах Таала жараткан нерсе бул өзүнүн тактысы. Аллаху раббул аршил азим дейт. Ал улуу арштын эгеси. Аяtul курси деп атат. Эң улуугунан да кайты. Курси бул ошол тактысынын алдыгы жагы. Эң улуу сүрө болгон, көрсөтөрбү? Эмне бул? Эмне деген көрсөтөрбү? Ошол курси бул деген демек курсинин үстүндө ошол арштын үстүндө Аллах Таала. Аллах Тааланын бийиктигинин белгиси болгондуктан мындай улуу нерсе, улуу макhlук болот да. Эми ошол Аллах Таала Ар-Рахману алал арш истава деп Куранда 7 жерде айтылат. Мээримдүү арштын үстүнө көтөрүлдү деп. Аллах Таала бир эле аятта ошто айта турган болсо, муну кабыл болгон милдеттүү болот элек да. Бир эле жерде эмес, канча 7 жерде айтылат. Имам Ибн Абил Изз аль-Ханафи деген ал болгон, Ханафи алымы, чоң алым болгон да. Ошо айтат, Куран сүннөттө Аллах Таала бийиктикте экендигине 1000ге жакын далил бар. 1000 далил бар деген да субхан. Десесе, бул шариаттан дагы, акылдан дагы, адамдын тугаса табиятынан дагы болгон тараптан баардык не далил кылат Аллах Таала бийиктикке экендигине. Анан өзүнчө эле акылдуулар чыккан. Өзүнчө эле акылдар жок, бийиктик десең андай болуп калат, анан жер томолокто, анан андай мындай деп ушуну өзүнүн акылы менен жокко чыгарасы келишет да. Акылы менен, кемчиликтүү акылы менен Аллах Тааланын сыпатын, Аллах Тааланын иш аракетин жокко чыгарасы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мирач кылганда. Ошондо Курайшиттер эмнеге таянып жокко чыгарышкан? Эмнеге таянышкан эле? Мындай мүмкүн эмес деп айтышкан да. Айтайын, пайгамбар саллаллаху алейхи чыгып туруп, түндө, ошо түн ичинде Меккеден Бейтул Магдиске чейин учуп барып, ошол жактан Бейтул Магдистен Иерусалимден Аллах Тааланын астына чейин көтөрүлүп барып, кайра кайтып келип калды дегенде, эмне дешкен? Бул мүмкүн эмес деп жабылган чыгарышкан. Эмнеге таянышкан? Акылга таянышкан. Акылга таянышкан. Ошол акылга таянып, ошол шариатты жокко чыгарып аткан менен, азыр акылга таянып, аят хадистерди жокко чыгарып аткан менен айырмасы эмне? Эми айткан, эч айырмасы жок. Тигилер деле өзүнүн кемчиликтүү акылына таянып, акылыбыз биз чектелген да. Акылыбыз биз негизи чектелгенбиз, ушуну билишибиз керек да. Мына көргөн көзүбүз чектелгенби? Кайсы бир аралыкка чейин көрөбүз, андан ары көрбөй калабыз, туурабы? Укканыбыз да чектелген да, акылыбыз дагы чектелген. Бир нерселерди түшүнөбүз, бир нерселерди түшүнбөйбүз. Биз дегенде Аллах Таала болмок турсун, Аллах Таала болсун. Кээ бир махлуктардын иш аракеттерин түшүнбөйбүз да. Толук акыл жетпейт да. Мисалы, күн бар го, күн. Күн деген күн тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыда айтат? Качан күн кирип атканда, батып атканда, Аллах Таала сажда кылат дейт. Качан кайра чыгып атканда, көтөрүлүп чыгып атканда, Аллах Тааладан уруксат сурайт. Бир дайым ошондой болуп турат экен да. Батып атканда сажда кылат экен, чыгып атканда уруксат сурайт экен. Анан бир күн келет дейт. Уруксат сураганда уруксат берилбейт дейт. Ошонун тескери чыгып турат. Бул качан? Кыямат болгондо. Эми суроо. Күн дайыма айланып турат, туурабы? Жерге айланып турат да. Бирөөгө азыр күн кирип аткан болсо, бир жакка ал чыгып атат, туурабы? Бирөөгө азыр кирген болсо, бир 5 мүнөттөн башка бирөөлөргө кирип атат, туурабы? Эми суроо, аны эгерде биз акылга таянсак анда, бул мүмкүн эмес деп жокко чыгарыш керек болчу да, туурабы? Кечке эле бул сажда кыла берет, ошол эле учурда кайра уруксат сурай берет, эмне кандайчы деп жокко чыгарсак болот беле ушундай? Жок, көрсөтөрбү? Эмне деп айтабыз? Демек, муну биз акылыбыз жетпейт экен дейбиз. Бул нерсеге акылыбыз жетпейт экен.
Демек ошо акылыбыз менен толук эле муну толугу аягына чейин түшүнбөй калсак эле демек бул жалган деп четке кагышыбыз керек эмес. Бул кимге ким тууралуу болуп атат? Күн тууралуу болуп атат. Махлукту биз түшүнбөй атабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек Аллах таала тууралуу анда беш бетер түшүнбөйбүз. Аллах тааланын заты гана. Ошондой эле өлүм периштеси мисалы. Өлүм периштеси канча бар? Бирөө да. Бир өлүм периштеси. Маликул Маут деп жекелик самда эле келет. Бир өлүм периштеси бар. Бир учурда жердин жердин тиги тарабында тияктан бир 1000 адам, бияктан 1000 адам өлүп калышы мүмкүн да? Бир учурда. Болот тандай. Эмне деп келет хадистерде өлүм периштеси келип жанын чыгарат деп туурабы? Жок анда бул мүмкүн эмес. Жакта дагы ойлоп атса, бияқта да ойлоп атса. Жокко чыгара албайбы муну дагы? Андай кылбайбыз да туурабы? Баардык эле мусулмандар жок дейт да. Жок, биз муну моюн сунушубуз керек. Сами'на ва атa'на биз баш ийебиз дейт туурабы? Ушундай да. Анан Аллах таалага келгенде эле анан мындай болуп калат, бул акылга сыйбайт, андай болуп калат дегенде ойлоп баштайт. Бул биз моюн сунушубуз керек да чакырткыч. Ва ида кыйла лахум табиу ма анзала. Качан аларга айтылат дейт, Аллахтан түшкөн нерсеге ээрчилер. Аллахтан түшкөн нерсеге биз моюн сунушубуз керек. Ошого ээрчишибиз керек. Ошон үчүн биз мусулманбыз. Мусулман деген маанисинде моюн сунуучу. Моюн сунуучу. Айтылып атат да Кур'ан сүннөттө, туурабы? Канча аят кайсыдыр. Пайгамбар Аллах субхана таала берет. Исаны. Не деген? Вама салабуху вама каталуху вама каталуху вама салабуху бар рафааллаху илейхи. Аны алар асышкан да эмес дейт. Аны өлтүрүшкөн да эмес дейт. Эмне? Аллах таала өзүнө көтөрүп кеткен дейт. Өзүнө көтөрүп кеткен адам. Көтөрүлүү кандай болот? Ылдыйдан өйдө болот. Кайка көтөрүлгөн Иса алейхиссалам? 3-асманга чейин. 3-асманга чейин. Кел айтат да, өзүнө көтөр десеңер, демек Аллах таала 3-асмандабы дейт. Ушинтип шубха. Ар бир эле аятка ушинтип шубха таштай беришет да, шек менен таштай берет. Анда эмне 3-асмандабы өзүнө көтөр десе? Жок, өзүнө дегенде демек бийигирээк, жакыныраак Аллах таалага сурап. Ошондой мааниден айтылат. Бийигирээк, жерге караганда Аллах таалага жакындады. Ар өзүнүн аларга каршы далил бар. Периштелерден эмне деп айтылат? Вал малаикату ал-муқаррабун. Жакын периштелер деп айтылат. Неге жакын периштелер? Кандай жакын? Анткени алар аслан жашоочулар да. Аллах таала жакын. Ошон үчүн алар да Аллахка жакын деп чыгат. Эми мындай суроо. Аршты көтөрүп, мына Аллах таала Кур'анда айтат. Яхафуна раббахум мин фавқихи. Момундарды сыпаттап, булар айтат, момундарды периштелер деп айтат. Алар дейт, өздөрүнүн үстүндөгү Раббисинен коркушат дейт. Өздөрүнүн карасаңыздар, şu аятта Аллах таала фауқа деген сөздү анык эле үстүндө деген сөздү колдонуп атат. Үстүндө деген сөздү колдонуп атат. Кээ айтат да, сен үстүндө деп айтып айтасың, Аллах таала үстүндө деп айткан болбойт. Үстүндө деп биз айткан жерибиз жок. Ким айтып атат? Аллах таала өзү айтып атат. Момундар дейт, алар өздөрүнүн үстүндөгү Раббисинен коркушат дейт. Үстүндөгү деген сөз болгондо дагы мин фауқихим деген сөз менен келген. Мин фауқихим деген арабча келгенде үстү тарабындагы деген сөз менен. Ошо башка эч бир маанide кантип айтат да. Мисалы кээ айтыш мүмкүн да. Үстүндө деген мааниси даражасы алардын үстүрөөк деген мааниде деп булар адашка бурмалашы мүмкүн да. Андай эмес, көрсөтөлү. Мин деген сөз менен Аллах таала аларга алдын ала аларга жооп кайтарып койгон да. Мин фауқихим деген сөздү эч кандай бурмалашпайт да. Демек үстү тарабындагы деген маани билдирет. Алар өздөрүнүн үстүндөгү эгесинен коркушат дейт. Эми булар суроо беребиз да. Арышты көтөрүп турган периштелер барбы? Макул эми айтыш мүмкүн. Жер бизде гана тегерек, жер тоолок деген мындай деп айтат туурабы? Суроо берем. Арышты көтөрүп турган периштелер бар туурабы? Ошо периштелер үстүндөгү эгесинен коркушабы? Же алар коркпойбу? Алар ушул аятка киреби? Макул, анткени жер тегерек деген бул деп башынан айтышпайбыз дегичи. Макул, арышты көтөрүп турган периштелерди айталы. Алар өздөрүнүн үстүндөгү Раббисинен коркушабы? Коркушат, аятка кирет. Демек Аллах таала үстүндө да. Мындай эле жөн эле өзүнчө шариаттан акыл менен мындай деген түшүнүп атат. Булардын ишеними боюнча шариатта акылга туура келбеген нерселер бар. Булар өздөрү китептеринде, акыйда китептеринде адашкан бидатчылар буларда китептеринде мынтип жазышат. Качан бир аят дейт. Качан бир аят же бир хадис акылга туура келбей калса, анда мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп түшүнүшөт, үйрөтүшөт да. Китептеринде таухид үйрөнүп атабыз деп ушинтип окушат. Мындай дейт да, качан дейт бир аят акылга сыйбай калса дейт, анда мындай кылыш керек, ал аятты мындай кылыш керек, мындай бурмалаш керек деп айтпайт. Мындай мааниsin буяка тууралаш керек деп ушинтет да, көрсөтөрүм. Анын мааниsin Аллахка тапшырып коюш керек деп башка ыкмалар деп айтат да. Суроо карасаңыздар.
өзү эле ушинтип суроо берүү. Мына биринчи суроо берет да сиз карасаңыздар. Эми биз эмне кылабыз? Макул, алар деген качан аят, хадистер акылга туура келбей калса, акылын алдыга коюшат экен. Ана аят хадистерде ошо акылына тууралайт экен да. Биз эмне кылышыбыз керек? Суроо берели да. Аят менен хадистер биздин мына туура бурмаланбаган туура акылга каршы келип калса эмне кылышыбыз керек? Дагы жооп бере аласызбы? Кандай эмне кылыш керек? Мына ушул суроо мына ахлусунна деген сразу билиш керек да. Эң башкы суроолорду акыйдамыз. Кандай, эмнеге деген суроо бербеш керек. Жок, мына биз суроо түшүнсөк мына. Акыл бурмаланбаган соо акыл. Сахих, сахих аят менен хадис. Аяттар ана сахих хадистерге. Ошол экөө каршы келип калса бири-бирине, эмне кылышыбыз керек? Каршылык болбойт. Мына ушул. Андай болуу мүмкүн эмес. Андай болуу мүмкүн эмес. Ушундай эле өзүң эле умутуп, ушундай болсо дегениң эле бул өзү эле Куран сүннөткө карата болгон кылмыш. Куран сүннөттү ушинтип атпайсыңбы? Куран сүннөттө акылга сыйбаган бир нерсе бар деп айтып атпайсыңбы? Туура? Андай болуу мүмкүн эмес. Тескери мына Куран сүннөт мына ошол акыл. Биздин акылыбыз жаңылып калат. Биз бир нерсени могу жакшы, могу туура эмес деп ойлоп калабыз. Бирок Куран сүннөткө кайтып, могу туура экен деп билебиз да. Кайра тескери Куран сүннөт акыл. Алар болсо отурат да кесип ошентет. Кечке китептер, дагы китептер жазып отурушат. Куран сүннөткө анан акылыбызга каршы келип калса мындай кылыш керек. Биринчи анан толтургандар жазып коет. Биринчи кадамы мындай. Экинчи кадамы мындай. Анан мындай, аягында эгеришип, ошол аят хадистерди кабыл албаган жок ташат. Бул мааниси эмне? Акылга каршы келип калган жок. Алардын акылына каршы келип калды. Бурмаланган алардын акылына каршы келип калды. Негизи Куран сүннөт не? Акылга каршы келбейт. Аллах Таала Куранда айтпайбы эмне? Афала тaqilun дейт бир аяттарда, алар акыл жүргүзбөйбү дейт. Афала татаббарун, алар ой жүргүзбөйбү дейт. Акыл жүргүзгөнгө Аллах Таала бизди үгүттөп атат, туурабы? Башка эле учурда Пайгамбер Аллах Таала афала ятадаббарун Куран, алар Куран ой жүргүзбөйбү дейт. Көрсөңөр, Аллах Таала бизге Куран ой жүргүзүүгө үгүттөп атат, ошол учурда акыл жүргүзүүгө үгүттөп атат, туурабы? Экөө эгерде каршы болсо, эмне? Эки карама-каршылыкты бизге буйрутпайт Аллах Таала. Демек экөө тең туура, экөө тең бири-бирин колдой турган нерсе. Куран сүннөттө акылга каршы келбеген нерсе. Эми жанагы карасаңыздар. Кандай болуп калышы мүмкүн? Карама-каршы, кээ бир адамдарга карама-каршы көрүнүшү мүмкүн да. Анда эмне дейсиз? Бунда экөөнүн бирөөсү да. Же ал аят, же ошол же хадис сахих эмес да. Бир хадис деп айтып атат, демек ал сахих эмес да. Ошол себептен акылга туура келбей калды да. Сахих эмес. Эгерде аят хадис сахих болуп, чын эле аят болуп туруп, туура эмес болуп калса, анда эмне кылабыз? Анда түшүнүк, адамдын түшүнүп алгандыгы катады. Анан карасаңыздар, эмнегедир булардын өздөрүнүн эле мына методикасы бар. Карама-каршылык көрүнүп калган болсо, кемчиликти өзүнөн издешпейт да. Кемчиликти кайдан издешет? Куран сүннөттө демек издешет да. Демек аны мындай кылыш керек, аны мындай мааниси мындай бурмалаш керек, бияка ылайыкташ керек деп ушундай. Кемчиликти өзүнөн издебейби? Аллах Таала жаңылышы мүмкүнбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан жеткирип аткан жаңылышы мүмкүнбү? Жаңылган эмес. Жеткиришкен, туурабы? Жеткен. Биз жаңылыш мүмкүнбү? Биз жаңылыш мүмкүн, туурабы? Демек ошондой көрүнүп калса биз демек кемчиликти өзүбүздөн издебейбиз. Демек ушул барсаңыздар, ошондон түшүнгөн болсок, жана жер толук деген маселе боюнча. Мына жер толук болсо. Анда мына бул тарабындагы дейт, мына бул тарабындагы өйдөнү көрсөтсө дейт. Демек жердин берки тарабындагы анда ылдыйды көрсөтүш керекпи дейт. Жер эгерде үстүдө болсо Аллах Таала. Эң башкы хикмөндөрдүн бири ушул. Эң эле башкы ушул кычыкты. Жер толук болсо кандай болот? Анан түндүн акыркы 3-чү бөлүгү. Ал кечкене боло берет да. Мына азыр түндүн акыркы болсо, канча бир убакыттан кийин башкаларга түндүн акыркы 3-чү бөлүгү туурабы? Кечкене боло берет да. Анда бул кандай деп өзүнчө мына акылы менен шариатты жокко чыгарабыз керек. Эмне дешибиз керек экен? Эң биринчи жана эреже. Акылыбыз чектелген биз. Биз бүт нерсени кантип түшүнүш мүмкүн эмес. Болгондо да Аллах Тааланын иш-аракети.
Биз макулуктарды түшүнбөй атабыз жанагындай көрсөңүр. Өлүм периштесин, күндү жана башка. Өзүнүн аны эмес атабыз бир нерсе кылып атса түшүнбөй калышы мүмкүн да эмне кылып атканын. Данышпандык болгондо биз эмне кылып атканын түшүнбөй калышы мүмкүн. Ал өзү билип турат. Ошондой болот. Аллах Тааланын толук камтыгысы келип атабы. Эми жанагы болсо, маселе болсо, бул болсо туура эмес түшүнүк жана туура эмес акыл жанагындай элестетип аткан. Анткени карасаңыз мисалы азыр караңгы да бизде караңгы. Биз караңгы келгенде астыбыздагы күн деп сүйлөйбүзбү? Качан болбосун, кайсы убакыт болбосун үстүбүздөгү күн деп айтабыз туурабы? Эмнеге? Жердин бияктагы болуп калсачы? Астыбыздагы күндү айтыш керек да туурабы? Айтып бир дагы адам айтпайт. Ар бир адам багырысында күнү түнү болбосун качан үстүбүздөгү күн деп айтабыз да. Демек асты үстү бар туура эмес түшүнүп алганда. Асты деген эмне? Асты деген бул жер. Үстү деген жерден канчалык алыс болсо ошол үстүрөк. Мына сурап элек. Күн үстүндөбү же ай үстүндөбү? Кимиси үстүндө турат? Күн эмнеге? Эгерде мындай болсочу бул күн азыр үстүбүздө туруп, жер тиги ай биякта туруп, күн тиякта болуп калсачы, алдыгы жагыбызда болуп калсачы. Эмнеге? Экөө тең үстүндө жатат. Жок, ошо экөөнүн кимиси кайсысы бийигирээк? Күн бийигирээкпи же ай бийигирээкпи? Күн. Неге? Анткени ал бизден алысыраак, айдан да алысыраак. Түшүнүңүзбү? Жерден канчалык алыс болсо, ошончолук ал бийигирээк деп айтат. Мындай ошол эсепке келгенде жанагы жер точкасы ошондо. Эсептөөнүн точкасы башталышы бул жер. Бул мындай сырттан чыгып мындай карап аткандай андай эмес да. Жер. Астынан үстү бар. Оң сол дагы өзгөрүп калат туурабы? Оң сол дагы өзгөрүп кетет да. Бирок асты үстү деген өзгөрбөйт. Жер бул асты. Жер бул асты. Жерден канчалык алыстаган сайын үстү болуп кетет. Да жерди бизди биринчи катман асман курчап турат. Туурабы? Курчап турат. Андан сырт, андан ары эмне болуп турат? Экинчи асман курчап турат, туурабы? Эмне астыбыздагы экинчи асман деп атабыз. Көрсөңүр, эмнеге? Экинчи асман бизден биринчи асмандан үстүрөөк. Үчүнчү асман андан дагы үстүрөөк. Эмнеге мынтип кетип атат? Анткени көрсөңүр, канчалык жерден алысыраак болгон сайын ошончолук бийигирээк. Ошончолук үстүрөөк деп атат. Түшүнүңүзбү? Мына ошол менен ошолго жоюлат да. Демек көрсөңүр, чыныгы акылга келгенде, ой жүгүртүп терең түшүнө турган болсок, демек шарият туура экендигин билебиз да. Биз биринчи ойлоп түшүнүп алганыбыз боюнча биздики ката. Бирок негизи шарият бул. Жана көрсө жанагы эреже чыныгы ишке ашты экен. Эч учурда шарият неге акылга карама-каршы болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн болуп элестетип аткан болсо, демек биз толук түшүнөбүз да. Биз толук түшүнөбүз. Мисалы жанагы Курайшиттер Меккедеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исра барып келүүсүн акылга сыйбаган нерсе деп четке кагышты. Эми суроо, бүгүн мисалы бирөө айтсак, мен көчөдө түндө Меккеге көчүп барып келдим десе. Бүгүн анча чыгарабы бүгүн? Самолет бар да. Бүгүн ошол жакка жолгон чыгарабы? Эч ким жолгон чыгарбайт. Ошол учурдагылар көрсөтөбү? Акылы кемчиликтүү болуп туруп, ошол кезде ушул туура акыл экен, бул акылга сыйбаган нерсени айтып атат деп четке чыгарышкан да. Чынында акыл боюнча бул нерсе боло турган нерсе да. Болууга мүмкүн болгон нерсе. Ошон үчүн шариятта мындай эреже бар да. Шарият деген акылды таң калтыра турган нерселер менен келген да. Бирок акылга сыйбаган нерсе менен келген эмес. Түшүнөбү? Ошо эки маселе бар да. Шариаттагы мындай келесиң мисалы, бул пайгамбар мындай бир неме кылды, бул мындай кылып тур, пайгамбар салсам айда экөөбүз алып андай ушундай кылалар бар да, туурабы? Ушунун баары акылды таң калтыра турган нерселер. Бирок шариятта акылга сыйбаган нерселер жок да. Ушул эреже. Демек бүт окуп аткан болсо, демек бул моюн сунабыз. Демек ал болуу мүмкүн экен. Түшүнбөй калсак дагы, демек Аллах Таала кабыл алат, демек бул акыйкат деп моюн сунабыз да. Демек жанагы жер толук боюнча түшүнүктүү. Ар тарабынан жоопторду айтышканда, ушундай. Анан неме боюнча Аллах Таала ылдый асманга чөп деген боюнча. Аллах Таала ылдый асманга чөп дегенде, хадисте келип атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ылдый асманга чөп. Өздөрү жанагы философтор, өзүнчө акылдуу боло бергендер. Мынтип айтканда, жок, ылдый асманга чөп десең андай болуп калат, андай болуп калат деп жанагы өзү эле акылдуу боло бергендер. Мынтип айткан, жок, Аллах Таала түшпөйт дейт. Аллах түшпөйт деген. Не чөп дешкен? Райым. Аллахтын райымы чөп деген. Аллахтын райымы чөп деген.
же периште чөт деген. Ошондо мынтип сурайбыз да. Аллахтын ырайымы Аллахтан түшөбү? Ооба дейт да, Аллахтан ырайымы чөт. Түшүнсөңбү? Үстүдөн. Буга чейин бизде үстүдө деп айткан болбойт деп аткандар. Бул хадиске келгенде үстүндөн Аллахтан ырайым чөт деп коюшат. Көрсөңбү? Бул муну эптеп бурмалайбыз деп атып, кайра эле өздөрү кайтарган нерсеге түшүп калышат да. Мындан эмне түшүнөбүз? Демек, алардын акыйдасында карамакчылык бар. Танакыт деп коет да, бири-бирине карамакчылык. Көрсөңбү? Бул бир ошол эле Аллахты үстүдө деп айткан болбойт деп, бияка келгенде үстүдөн Аллахтан анын ырайымы чөт дейт да. Үстүдөн Аллахтан анын ырайымы чөт дейт да. Үстүдө болуп калат да. Биз сабак берип жүргөндөрдүн бирөө ушул алардын бир күчтүү бир давачасы сүйлөшүп калыптыр да. Сүйлөшүп койгон. Сабак берген бир устазы да. Сүйлөшүп. Анан кечке далилдерди айтып, анан айтып туруш, мен бир эле суроо дейт. Бир эле суроо. Ушундай хадисте келген го Аллах таала ыйкасымга түшөт десе, бул кандай деп турду. Десе, жок, бул Аллах түшпөйт. Бул Аллахтын ырайымы чөт деп турду. Десе, кайра тиги сурап турду. Аллахтан түшөбү депчи. Аллах таала бийик болуп калды деп турду. Десе, тиги өзү түшүнүп, кечке каркырып турду. Эчтеке жооп табай, кечке каркырып турду дейт да. Өздөрү түшүнбөйт да, өздөрү түшүнбөй калышат. Кээде өздөрү Аллахты үстө деген болбойт деп атып эле. Кээде хутбаларында, сөздөрүндө Аллах таала деп айтышат да. О Аллах таала деп үстүнө айтышат. Үстүнөн Аллахтан коркпа деп өздөрүнүн сөздөрүн чыгып келет да. Өздөрүнүн тубасы табиятына каршы чыга барышат да. Анан жөн эле текеберленип эле кабыл албай тура беришет да. Демек, эгерде Аллах таала эмес, Аллах тааланын ырайымы чөтүп турган болсо, ырайым келип туруп ылдыйкасы менен токтоп калып атабы? Жерге жетпей, бизге жетпей. Анда ылдыйкасына чейин чөтүп атпай турбу? Анда бизге жетпей калат турбайбы? Анда эмне кереги бар бизге муну кабарлап? Ылдыйкасына чөтүп атпай туруп, жерге түшпөй калат экен да. Экинчиден, эгерде ырайымы чөтүп аткан болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ырайымы деп айтканга мындай тили мындай чечендиги жеткен эмес беле. Ошентип айта алган эмес беле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык сүйлөгөндөн ушунчалык мындай кыйналып сүйлөйт беле. Так болгон нерсени айта албай кыйналат беле. Жок, кайра кайтып айтылган сөз баяндоодо так сүйлөйт деп келет. Эгерде периште чөт деп айтышат. Периште чөт дейт. Периште чөт турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам периштени Аллах деп айтат беле. Кайсы Аллах чөт деп атпай турбу? Периштени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах деп айтабы? Же периштени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин Роббибиз деп айтабы? Периште анан улантысына эмне деп келет? Ким мага дуа кылып атат, мен ага жооп берем. Ким менден сурап атат, мен ага беремин дейт. Ким менден кечирим сурайт, мен аны кечирем дейт. Периште ушуну айтабы? Оман яхфиру зунуба илля Аллах дейт. Күнөөлөрдү кечирүү, күнөөлөрдү Аллахтан башка ким кечирет? Аллахтан Аллах эле күнөөлөрдү кечирүүчү. Ама южибул муттаррайда сурап аткан, кайрылып аткан дуасына ким жооп берет? Жана Аллах таала жооп берет. Ушул сөздөрдү анда Аллахтан башка ким айта алат? Көрсөтөр, бул анык эле бул бурмалоо. Анык эле бурмалоо. Эмне керек? Анткени Аллах таала деп бул Кудай таала ушундай болуш керек, ал деген бир жерден бир жерге өзгөрбөш керек, бир жерден бир жерге жылбаш керек деген эрежелер киргизип алган да. Ал ушундай болуш керек, Кудай таала деген мындай болуш керек, андай болуш керек деп эрежелер киргизип алган. Фудайл ибн Ияд деген чоң алым болгон, ислам табилери. Фудайл ибн Ияд. Эрки ушундагы чоң имам. Фудайл ибн Ияд рахматуллахи алейхи имам аль-Бухари келтирет сөзүн. Имам аль-Бухари халка фалибат жана китебин. Ошондо келтирип мынтип. Эгерде дейт Фудайл ибн Ияд. Эгерде Жахмит дейт, Жахмит. Сага ушинтип айтса дейт. Бир орундан бир орунга жыла турган мен Роббиге мен ишенбеймин деп айтса дейт. Ушинтип айтса, бир орундан бир орунга жыла турган, өзүнүн ордунан кетип кала турган. Ушундай Роббиге мен ишенбеймин деп айтса дейт. Көрсөңөр, ошол учурда деле ошентип айтышат эле да. Анда алар айткан дейт. Мину биллахи яфалу ма ша дейт. Мен ушундай Аллахка ишенем дейт Роббиге. Каалаганын кыла турган. Каалаганын кыла турган. Бул ыйкасымга түшөбү, арш үстүнө көтөрүлөбү, кыямат күнү келеби, ачууланабы, сүйүнөбү хадистерде келет, күлөт деп келет. Каалаганын кылат Аллах. Аллах таала каалаганын. Яфалу ма яша. Аллах таала каалаганын кылат. Эч кимге болсо, эч ким ага тоскоолдук кылбайт. Ошол ким Аллахка тоскоолдук кылып коет? Булар тоскоолдук кылат. Аллах таала кабарлап берип атабы мына өзүнүн элчиси аркылуу. Демек ушундай акыйкат. Ылдыйкасынга демек Аллах таала түшөт. Чыныгы түшүнөт. Чыныгы түшүнөт.
Анан түшкөндөн кийин Аллах Таала берет. Ким айтат? Ман яд'уни фа астажиба ла. Ким мага дуа кылып атат, мен ага жооп берем. Ман ясалуни фа утия. Ким менден сурап атат, мен ага берем дейт. Ва ман ястагфируни фа агфиру ла. Ким менден кечирим сурап атат, мен ага кечирем. Таңалыштуусу жанагы философтор адашкандар качандан мындай суроо берет да. Тахаджуд намазынын фазилетин айтып берчи десе. Субханаллах, өздөрүнүн угуп көрсөңүздөр, фазилет тахаджуд намазынын фазилети артыкчылыгын айтып берчи. Тахаджуд намазынын кандай өзгөчөлүгү бар дегенде, ар бир мусулман эмне дестейт? Силерден сураганда, эмнеге түндүн 3 бөлүгүндө баары ушуну айтып атасыздар, туура? Ылдыйкасың Аллах Таала. Ар бир мусулман ушуну эстейт, ушул хадисти. Бирок тигилерди уксаңыздар, алым болсо дагы, чоң алым болсо дагы ушул хадисти эмнегедир айтпайт. Айланып дегенет башка нерселердин баарын айтат. Бирок ушул хадисти айтпайт, эмне? Эмнеге? Бул хадистин жүрөктөрү кыйнап кысылат. Аллах Таала тууралуу аяттар, хадистер келгенде, анан жүрөктөрү кысылат. Кени ишенеми буларга каршы эмес. Кайра тескерисинче бул аят хадистерден эмне болот? Момундар болсо кайра сүйүнөт. Жети катар асмандын арштын үстүндө болгон Аллах Таала демек жакындап келет экен да бизге. Ошо түндө мен уктап жата бербей, ошо кезде мен демек ойгоноюн да, турайын да. Башканын баары уктап атканда мен турайын да, көрсөңөр өзгөчө убакытта. Башканын баары деги уйку болгондо дагы ошо түндүн акыркы бөлүгүндө уйку өтө катуу болуп аткан кезде малда. Өтө таттуу болуп аткан кезде ошо кезде туруп дарат алып, намаз окуп, Аллахка суранганда мына өзгөчө убакытта, өзгөчө малда. Чынында эле сен Аллах Таалага муктаждыгың, чыныгы муктаждык экенин көрсөтөсүң да. Адам айтат да, мен буну болду керек болуп атат, иштерим жүрүзбөй атат, ал керек болуп атат, бул керек деп айтат. Ошондо буга суроо беребиз да. Эгерде ошол сен Аллах Таала сага берүүсүн кааласаң, өзүңө чынында эле өзүңдү сынап көрчү. Тахажудка туруп сурадыңбы? Тахажудка туруп сурадыңбы? Демек сураган эмес болсоң, демек Аллага керек. Сен анчалык деле ага деп муктаж эмес экенсиң. Чынында муктаж болгон болсо, чынында эле сен Аллах Таала берет деп ишене турган болсоң, анда тахажудка турат. Аллах Таала айтып аткан кезде, ким менден сурап атат? Мен ага берем. Ким мага дуа кылып, мен ага жооп берем. Ким менден сурап атат? Мен ага берем. Ким менден кечирим сурайт, мен ага кечирем. Мына истихфар кыла турган болсок, бир күнөөгө түшүп калдык. Күнөө кылбаган ким бар туурабы? Күнөөбүздүн кечирүүсүн каалайбызбы? Мына карасаңыздар, Аллахка жооп берем. Түндө туралы тахажудка туралы. Керекет намаз окуйлу, Аллахтан кечирим сурайлы. Аллах Таала убада берет атпайбы? Мен менден кечирим сурап, мен ага кечирем. Ар кандай проблемалар болуп атабы? Карыздар болуп кетти, же башка неме иштер жүрүзбөй атабы? Туралы тахажудка. Ким мага дуа кылат, мен ага жооп берем деп атпайбы? Түсүрмө, кандай бул эмне? Аллах Таала мага жакын турат. Чынында эле жакын турат. Жакын бул. Ошондо мына Аллах Таала жалбарып сурап калган мүмкүн жок. Кантип ушуну текке кетиребиз? Колубуздан келсе ошого аракет кылабыз. Аллах Таала жардам. Демек бул мына өзгөчө берекелүү убакыт экен да. Дуа кылуунун эң маанилүү убакыты ушул. Эң маанилүү убакыты ушул. Аллах кийинкиде мен коём, бийиктик тууралуу дагы неме айтып калалы, маселелерде андай. Бийик сабак боюнча Аллах Таала бийиктиги тууралуу. Аллах Таала бийиктикте асмандардын үстүндө, арш үстүндө экендиги тууралуу Куранда Аллах Таала көп жерде бизге кабыл кетти. Аллах Таала анык эле Куранда Аллах Таала асмандардын үстүндө деп бизге айтып кеткен, анык эле. Мүлк сүрөсүндө аминтум ман фис сама. Асмандагыдан силер аман сарыл деген. Өзгөрдө аман сезесиңер. Аяхсима бекум ар силерди жерди жуткуп салуусуна силер аман сезесиңер деп. Экинчи ай кийинки аминтум ман фис сама деп кайра айтат. Асмандагыдан силер аман сарыл. Аман сезип атасыңар. Коркпойсуңар. Асмандагы деп атат дегенде алымдар, муфтасир кылган алым баары тең ачкан Аллах деген. Асмандагы деген Аллах деген. Асманда дегенде мааниси кандай? Асманда деген. Фис сама дегенде асманда деген асмандын үстүндө деген мааниде. Асмандын үстүндө. Анткени араб тилинде фи деген сөз, фи, бир нерседе деген сөз
Ал өзü ошонун ичинде дегенди билдирет, анын үстүндө дегенди билдирет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фасиру фил арди фанзуру кейфе кана акибатул мукаддибин." Фил арди дейт. Жерде жүргүлө дейт. Жерди кыдырып жүргүлө, жана жалганга чыгаргандардын акыбети кандай болгонун көргүлө дейт. Аллах айтпайбы? Фил арди, жерде жүргүлө дегенде. Эмне жердин арасында жерге кирип алып, соймолоп анан жүргүлө деп атабы? Не деп атат? Жердин үстүндө жүргүлө деп атат. Көрсөңөр, демек фи деген сөз араб тилинде биринин үстүндө дегенди да билдирет. Үстүндө. Демек Аллах Таала бул аятта фис сама дегенде, демек бизге экөөнүн бирөө болуп калышы. Демек не? Кандай түшүнүү мүмкүн? Не? Асмандын арасындабы же үстүндөгү деп? Үстүндө. Анткени башка аяттарда Аллах Таала айтат: "Ар-Рахман алел арши става." Мээримдүү арштын үстүнө көтөрүлдү деп. Арштын үстүнө келип айтты. Эми биз айтып, Аллах Таала асмандын үстүндөбү же арштын үстүндөбү дейт. Арштын үстүндөбү же асмандын үстүндөбү? Айтпайсыңар, өзүңөргө каршысыңар дейт да. Ушул негизи карама-каршылыкпы? Карама-каршылык эмес. Аллах Таала асмандардын үстүндө, ушу асмандардын үстүндө болгон арштын үстүндө. Мисалы бүйтүп айтсачы, күн деген мен үстүндө, күн деген үйлөрүбүздүн үстүндө десе айтсачы, сен бир сөз айтсаң, сен үстүндөбү же үйүңдүн үстүндөбү десечи. Не деп атасың? Мен дагы үстүндө, үйүңдүн дагы үстүндө деп турабы? Карама-каршылык жок да бул жакта. Ошондой эле Аллах Таала асмандардын үстүндө да эмне? Арштын үстүндө, ушу асмандардын үстүндө болгон арштын үстүндө. Бул арштын үстүндө. Өзүнө ылайык болгон чыныгы бийиктик менен Аллах Таала арштын үстүндө көтөрүлөт. Эми Аллах Таала фис сама дегенден дагы башка мындай мааниси келет да. Фис сама дегенде Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва наззална минас самаи маан" дейт. Биз асмандан сууну түшүрдүк дейт. Biz asmandan sunu düşürdük. Жаңгырдан айтып атат, жаңгыр бул асмандан жайбы же булуттардан жайбы? Булуттардан жайт. Булуттардан жайт. Асмандан булуттар. Асмандан булуттар. Демек бул аятта деген неге Аллах Таала анда булуттардан асман деп атат? Шариатта бийик болгон нерсенин баары тең асман деп айтылат. Ошон үчүн фис сама дегенде Аллах Таала асманда деген мааниси бийиктикте деген маанida билдирет. Biz asmandan canlı çürük topluyoruz. Demek biyikten de canlı çürük diye mani da. Demek bunlardan demek Allah Taala biyikti degen mani. Kene başka hayatta Allah özünün üstündeki egesine korkuşat topluyor. Yakhafuna Rabbum min fawqihim. Özünün üstündeki Rabbisine korkut deyip Mahmud el-Ghaznavi degen ilgari Osmanlıların padişahı oldu. Şu biz tamam ama India, Pakistan şu ocaklarda Osman kılıp o ocaklara İslam'da jayılgan şu adam bu Mahmud el-Ghaznavi degen. Padişah çoğu İslam tarafında batıl oldu da. Ошол акыл-сүннө ишенимде болуп, анан бир күнү бир Ибн Фарук деген бир ашари, бир адашкан бир адам болгон. Ошол келип, анан бул менен талашып калат. Анан тиги келип айтат, Махмуд el-Ghaznavi. Аллах Тааланы үстүдө деп айткан болбойт дейт. Үстүдө деп айткан болбойт. Анткени Аллахты үстүдө деп айтсаң, демек Аллахтын асты бар болуп калат. Демек мындай болуп калат, андай болуп калат деп баштайт да философия. Дегенде шейх деген имам деген падыша айтып да бир. Антип болуп калат дегендегидей Аллахты асманда деп биз айткан жокпуз дейт. Аллах Таала өзү айтып атпайбы дейт. Аллах Таала өзү айтып атпайбы. Деп ошону анан кийин ал Ибн Фарукты жүрүп Ибн Фарук ашарилерде мындай ишеним болгон. Пайгамбар өлгөндөн кийин пайгамбар болбой калды деген ишеним бар. Пайгамбар өлгөндөн кийин пайгамбар болбой калды депчи. Ошол ишеними үчүн, жанагы талашкандыгы үчүн анан кийин аны өлтүрүп койду. Өлтүрүп казнет эткен ошол үчүн. Көрсөңүз анда кандай чыныгы алымдар, амилдер мындай адашкандарга кандай мамиле кылып атат. Эми анда эмес, буларды адашкан деп билишет эле да. Аллах Таала бийиктин жокко чыгарды. Кур'анда Аллах Таала Фираундун окуясын айтат. Фираун Хаманга кайрат, Хаман дейт, Ибн Сархан дейт да. Мага ушундай бийик нелер дейт, имараттар, мунараларды куруп бер дейт. Лалли аблугул асма ва асма самават фатта ила илахи Муса дейт. Ошол менен чыгып бер себептер аркылуу. Чыгып Мусанын илахын Кудайын көрөйүн дейт. Ва инни ла азунну мина казиба дейт. Аны мен жалганчы деп эсептейм дейт. Фираун өзү не деп айткан? Ана роббукумул ала деген да. Эң бийик эгеңер менмин деген да. Эң бийик эгеңер мен. Сен бийик деп жогорку эгеңер менмин деген да. Ошол Муса алейхиссалам келип ага айткан, жок, бийик, Аллах бийик, эң бийик бул Аллах Таала деп айткан. Деп кабарлап берет. Дегенде аны ал жалганга чыгат.
Аны жалганга чыгарып, анан шылдыңдап, маскаралап Хаманга айткан да. Мага бийик мунараны тигип коюп берип койчу. Мен мына чыгып Мусанын Кудайын көрүп коеюн. Аны мен жалганчы деп ишенемин деген. Ушул аят тууралуу Абул Хасан ал-Ашари, анан Абдулкадир Жилани деген чоң исламда алымдар болгон да. Ошолор айткан. Ошол Абул Хасан ал-Ашари өзү айткан. Муса Фираунга айткан дейт, менин Роббим үстүндө деп, асмандын үстүндө. Ошентип айткандыктан Фираун аны жалганга чыгарган дейт. Фираун эмнесин жалганга чыгарат? Аллах Таала бийиктикте экендигин жалганга чыгарат да. Ошол бийиктикте экендигин жалганга чыгаргандыктан не дейт? Мен гана көрөйүнчү, ал жакта ал жок дегендей. А буну болсо тескеринче ушуну айтат. Мына силер фараонго окшосуңар деп биз айткысы келет да. Көрсөңөр, Фираун деген неме дейт? Мына имаратка чыгып, Аллахка жакындап, Аллахты көрүп аламын деп ишенген дейт да. Биз айтып атпайбыз, биз Аллах Таалага жетүү мүмкүн эмес деп айтабыз. А бул кайра эмне? Силердин ишенимиңер дейбиз. Биз качан Аллах Таала бийиктер арштын үстүндө деп айтып атканда, алар бизди маскаралап айтат. Маскаралап жана мисалдар кетиришет да, ана жер мындай болуп калса, андай болуп калса деп жана деле. Көрсөк, Аллах Таала бизге кабарлап бергенден Аллахка барам, Аллах жакшы билүүчү. Адамзатта эң биринчи Аллах Тааланын бийиктигин жокко чыгаргандардын эң биринчилерден болуп Фараон болду. Фараон болду. Анан Фараондан мындай булар грек философтору үдөмөтө алып алган бул адаш. Грек философтор келген жана Искендер келип ошол Фараон немен Египетти басканда, ошо Геродот немен бар жазып кетиптер жаткандар бар да. Келип неме анткени Египеттин деген немеси ишенимдери Аллахтагы диндер миң жылдаган тарыхтар болгон да. Ошол демелер гректер келип басканда эле, ошондо деле алар канча жылдык миң деген тарыхы бар да Египеттиктер. Өздөрүнүн ишенимдери бар эле, идеологиясы бар эле. Анан гректердин алардын ишенимдери алардын жанынан эч нерсе болбой калган. Анан басып алса дагы бирок таасирленип калган. Геродот айткандар да, бүт гректер ошол жакка барып, ошол жактын ишенимдерин алып алышкан. Анан ошол гректердин ошо Аристотель, Платон, неме Сократ ошолордун ишенимдерин анан кийин Жахмилер, Муътазилиттер, Ашарилер жана башкалар ошолорду Платон жана аларды окуп, анан Аллахты бийикте жакка чыгарып чыкты. Имам Платон деген мисалы чалгы чыгарды. Бирөө бар, кыргызча белгилүү болгон устаздардын бири Имам Платон деп салып жаздырган. Эсеси таңдаштуу да субханалла. Анан Имам Бухарини айтсам мынтип айтышат да. Имам Бухари айтып атпайбы? Аспанда деген мындай деп айта турган болсо, ал иудей христиандардан да капырчылык, адашуу алардан да чоң деп айтып атпайбы? Жанагы сөздөрдү келтиргенде алар айтасың да. Биз Имам Бухаринин сөзүнө ишенбейлиби? Имам Бухари айтат десе мынтип айтышат да. Имам Бухари акыйдадан адис болгон эмес. Имам Бухари акыйдадан адис болгон эмес. Имам Бухари акыйдадан адис болбосо анда ким анда акыйдадан адис? Ким анда адис болот десеңиз? Экинчи Курандан кийин эле экинчи орунда турган китеп. Сахих жыйнаган эң тасдыкталган Курандан кийин экинчи китеп болот деп турат. Имам Бухари эгерде акыйдадан адис болбосо, ким адис болот? Эми Имам Бухари адис эмес экен, бирок Платон адис экен да. Акыйдадан. Анан ачык эле айтышат. Бул биз ушул ишенимдеги болгон эрежелерди Аристотелден алабыз, Платондон алабыз, тигерден алабыз деп ошолорду айтат. Анткени аларды өзүнчө эле акылдан катуу жетишкен, анан логикадан жетишкен деп ушунчалык тазим бар да аларга артачы. Ошондо деле алар биздин өткөндө акыл жетпей, Аристотель, Платондуку жеткен. Мына эгер жеткен болсо анда мусулман болушат эле. Алар акыретти жалган чыгарышкан. Акырет жалган чыгарган, аларга капылар болгон да, мушриктер болушкан да. Жалпысынан көрсөк мына Аллах Таала бийикте экендигинен чындап эле арт тараптан карасам, мына эң белгилүү хадистерден бири Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кул аялды алып келишет дагы. Анан бир Муавия ибн Хакам Сулайми деген сахаба болот да. Ошол деген анын деген бир кул аялы болот, ошол деген койлорун багат эле да, койлорун карайт эле. Анан койлор жакшырбай бир коюн деген каршыкага жетип турат да. Анан тиги сахаба ачууланып келип анан аялды өткө урсат да, чаап салат. Анан чаап салып анан кийин өкүнүп ошол кылганына өкүнүп, кой тура эмес кылып койдум деп ошо кейип анан кой муну мен азат кылып коеюн, бошотуп коеюн дейт да. Бирок шариатта мындай капыр кулду бошоткон болбойт да.
ошондук кылган болот. Эмне мусулман болуш керек да. Анан да аны кой мусулман бекен, мусулман эмес экенде пайгамбарга алып келет. Алып келип сынаш керек болот да. Бул ким? Мусулман эмес деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал мусулман экенин сынаш үчүн эки суроо берет. Биринчи эмне дейт? Мен киммин дейт. Мен киммин дейт. Десе эмне дейт? Сен Аллахтын элчисиң дейт. Экинчи суроо Аллах кайда дейт. Аллах кайда дегенде Аллах асманда дейт. Риваятта берет, ашарат элестамат. Асманга көтөрүп айтат дейт. Башкада асманда деп айтат. Асмандардын үстүндө деген сөз бар. Фис сама дейт. Асмандын үстүндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Бул адашкан вахаб экен. Бул деген андай экен, бул Аллахка дене берүүчү экен, орун берүүчү экен, муну кой бербе буну. Ошо айтты. Пайгамбар эмне деди? Эйтик хафа инна му'мина. Кою бер дейт. Кою бер, чынында бул момун экен дейт да. Момун аял экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ары бери эле сахаба тууралуу момун деп айтпайт эле да. Мусулман деп айтат. Bir сахабаны келип, пайгамбар сахабалар келип мактайт эле. Аябай макташат. Мактаганда момун деп макташат да дегенде, бал муслим дейт. Жок, мусулман дейт. Кайра жок момун десе, жок, мусулман дейт. Анткени билесиз да, мусулман даражасы бар, андан өйдөрөөк даражасы момундук даража туурабы? Ошол сахабалар мактап аткан адам тууралуу момун деп айткан эмес пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул аял тууралуу эмне деп? Момун деп. Көрсөңүз, жөн эле мусулман эмес. Демек, иманын деңгээлин айтат. Ошо эки суроонун негизинде. Демек, мынтип жооп берген адам кайра демек, бул чыныгы мусулман, момун адам экен да. Пайгамбардын күбөлүгү менен. Анан Аллах кайда деп сурасаң, Аллах кайда деп сураган болбойт деп айтат. Ушундай айтат туурабы? Аллах кайда деп сураган болбойт дейт. Пайгамбарга айтып атасыңарбы? Пайгамбарга айтып атасыңар. Азыр мисалы, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында болсоң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол аялдан сураса, жанынан туруп айтып белем. Эмне деп сурап атасың? Болбойт сураган деп айтып белем. Эмне деген суроо? Пайгамбар Аллах кайда деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады. Кайда деген суроо бардык тилдерде, араб тилинде бардык алымдардын сөзү боюнча, ал эмес бардык тилдерде бир орун тууралуу суралат да. Бар зат, бар чыныгы бар зат сөзсүз бир жерде болот да. Bir жерде болбогон нерсе бул жок нерсе да. Алла айтпайт, бул жок деп атпайт, орду жок деп атат, орду жок, бир жерде эмес бар. Демек ал эмне? Жок нерсе. Жок нерсе. Мен бирөөсү сүйлөшүп калып сурадым да. Валлахи биллахи таллахи. Антайт. Сүйлөшүп мен айттым. Аллах Таала мына айтып атат. Сөзсүз бар болгон нерсе сөзсүз бир жерде болот да. Бир ордо, бир жерде болот. Сөзсүз бир жерде. Эми Аллах Таала бар болсо, чыныгы бар болсо, каякта? Деп сурасам, мындай деп жооп. Бул дейт, ал сен андай эмес дейт, бул сеники ката дейт, андай түшүн. Бул дейт, Аллах Тааланын бардыгы дейт, бул ой сыяктуу дейт, ой сыяктуу. Ой бир жерде барбы? Бирок барбы, оюң барбы, ойлонуп атасың туурабы? Оюң бар да, бирок бир жердеби? Бир жерде эмес да. Бул аба сыяктуу дейт. Валлахи ушту, эми суроо карасаңыздар. Ой негизи барбы бул нерсе? Бар нерсе. Жөн элестетүү нерсе. Демек Аллах Таала сен буну элестетүү керек. Сен башыңда бар нерсе. Чыныгы анын акыйкаты жок. Бизди айыпташат, Аллахты макулукка окшоштурасың деп. Өздөрү Аллахты жок нерсеге, ойго окшоштуруп койгондун өзү үчүн. Ушундай бул ой сыяктуу дейт. Аллах мына бизди ар кандай айыптар менен айыптап, биз качан Куран сүннөттөн чекке чыгабыз. Аллахты макулукка окшоштурган делил жок. Аллах Таала өзүн кандай сыпаттаса, ошентип сыпаттап атабыз. Бирок бизди кандай айыптарга айыптап туруп, өздөрү эмнеге түшүп калганын билип байкашпайт да. Аллахты жок нерсеге сыпаттап окшоштуруп. Мисал келтирип атканда да ойду мисал келтирип атат. Эмнени кандай элестете бериш мүмкүн? Ошол нерсе жок да чынында туурабы? Жок нерсе да. Валлахи өздөрүнүн бирөөсү мына азыркы дүйнөдөгү була шашайлердин киметтеги чоң алымдар деген бириси мынтип айткан. Вужудиллахи вужуду зихни деген. Аллахтын бар болуусу бул бир аны ойдо деген. Аллах Тааланын бар болуусу ойдо деген. Вужуд зихни. Существование Аллаха, существование только лишь в разуме. Ойдо эле жашайт деп, ойдо эле бар дейт Аллах. Эмне деген адаш бар? Чыныгы жанагындан качабыз деп Аллах Таалага орун бергенден деп демек качабыз деп туруп эмнеге чыгып калат? Бул Аллах Тааланын булар чыныгы сүйлөө менен сүйлөйт деп айтат да, ошондо дагы ушундай катага түшкөн да. Биз Аллах Тааланын чыныгы сүйлөө менен сүйлөйт дейбиз да. Аллах Таала сүйлөйт. Качан кааласа, кандай кааласа Аллах Таала сүйлөйт дейбиз. Чыныгы сөздөр менен, чыныгы маанилер менен аны угууга мүмкүн болгон. Пайгамбар Аллах субхана таала
Сүйлөгөндө аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арасында уккан. Угуп жооп берген. Жибрил алейхиссалам Аллах таала сүйлөгөндө уккан. Чыныгы угуу менен. Аллах тааланын сөзүн угуу мүмкүн. Түшүндүңбү? Чыныгы сүйлөө, hakikий сүйлөө менен сүйлөйт Аллах. Биз ушинтип айтсак, алар айтат да. Сен сүйлөйт десең, демек сөзсүз санда сен абек Аллах тааланын тили бар деп айттың, тиши бар, эрини бар, андай мындай деп айттың дейт. Анын баарын айткан жерибиз жок. Мисалы кара, мына телефондо тиши, эрини бир нерсе барбы? Сүйлөп атпайбы? Көрсөтөр эмне деген бул кандай акылсыздык? Сөз сүйлөшүм. Отпойсуң мында. Бул антип көрсөтөр, мына өздөрү тереңдеп кире беришет. Бирок Аллах таала сүйлөйт деп айтат ал. Ва кала раббукум удуни. Мына айтты силердин Раббиңер, удуни, мага дуа кылгыла. Удуни деп Аллах таала сүйлөдүбү? Аллах таала айтты өзү, кала деп айтты дейт, айтты. Ушинтип айткан Аллах таала. Жибрил алейхиссалам уккан. Мына Раббиңер айтты. Мен силерге жооп беремин деп айтты деп. Айтты, жеткирип кетиппи? Айтты да. Айтты деп атпайбы? Же вахий кылды, илхам кылды, булар айтат да, илхам кылды. Жибрил Аллахтын ичинде болгон нерсени билип алган, ошону айтып берген дейт. Куран өзүнүн китептеринде жазылып турат булар. Куран Жибрилдин сөзү булар. Аллахтын сөзү эмес. Аллах таала hakika сүйлөгөн эмес. Аллахтын сөзү дейт, бирок бул мажаз дейт да. Бул чыныгы маани Аллахтын сөзү эмес дейт. Куран бул деген ибаратун ан каламилlah. Аллахтын сөзүнөн болгон ибарат дейт. Ибарат Аллахтын сөзүнөн болгон хикаят дейт. Аллахтын сөзүн айтып берип дейт да. Аллахтын сөзүнөн бирөө айтып берип атат. Бирөө айтып берип атат. Сурайсың да, ким айтып берген? Жибрил айтып берген. Куран демек булардын китептеринде да ким сөзү? Жибрилдин сөзү. Жибрилдин сөзү же Мухаммадтын сөзү өзү талашат. Аллахтын сөзү. Биз Аллах таала булардын ичинде сүйлөйт. Анан суроо берген да. Аллах таала демек сүйлөсө, Аллах тааланын ичинде болгон нерсени билип алса, демек кандай кылып атат да? Мына Куранда Аллах таала Исанын сөзүн айткан да. Та'ламу ма фи нафси ва ла а'ламу ма фи нафсик. Сен менин ичинде болгон нерсени билесиң, мен сенин ичиңде болгон нерсени билбеймин деп Аллах таала Иса алейхиссалам айтты. Анан Жибрил Аллахтын ичинде болгон нерсени билип алдыбы? Кандай кылып атат? Экинчиден мынтип айтканда, анда кайтып кеткизди дегенде, мынтип айтканда. Мына ушу китептеринде, тафсир деп улуу китептеринде ошентип жазгандар. Тафсир кылып аткан. Мындай деген да. Рази деген бирөө айтат. Ымыр кайбала бар го, ымыр кайбала. Ымыр кайбала сүйлөйт да. Бир кыңылдап, ачык болгону түшүндүрүп бере турабы? Кыңылдап уктагысы келгенин түшүндүрүп бере турабы? Ушундай сыяктуу деген. Эсесе ушундай сыяктуу Аллах таала түшүндүрүп берген дейт. Мына биз Аллах таала чыныгы сүйлөйт деп, толуктук кемелдиктин сыпаты менен айтып атсак, Аллах таала өзү тастаган. Булар сүйлөбөйт деп туруп анан кемчилик жанагындай алсыз болуп жаткан ымыркайга окшоштук чыкты. Бизди Аллахты убакыт окшош кылып атасар деп жалган айып ташап, өздөрү Аллахты эмне окшоштуп коюп атышат? Ойго окшоштуп коюп атышат. Ымыркайга жана сүйлөгөн кылганга окшоштуп коюп атышат. Жалпысынан бул Аллах таала тууралуу болгон ишеним маселелери, Аллах таала кандай бийиктик тууралуу айтып атсак, бул өзү чоң маселелер да, иншалла. Аллах таала жеңилдетсе, бул китептерде эми ошол Аллах тааланын ысымдары тууралуу, сыпаттары тууралуу, Аллах таалага ыйман келтирүү тууралуу сабактар бар, ошолордо да терең иншалла токтолобуз. Эми жалпысынан ушул болду иншалла. Бул тема чоң да, маанилүү да. Маанилүү. Ыймандын эң биринчи түркүбү. Аллах таалага ыйман келтирүү. Аллах таалага ыйман келтирүү. Аллах таалага ыйман келтирүүбүз. Биз каалагандай болуш керекпи? Же Аллах таала бизден каалагандай болуш керекпи? Намазды окуп атканда биз каалагандай окуйбузбу? Же Аллах таала кандай кааласа ошондой окуйбузбу? Аллах таала каалагандай да турабы? Аллах таала бизге буйрук кылган. Ошондой эле Аллахка ыйман келтирүүбүз биз каалагандай болуш керек. Аллах таала бизден кандай каалап атат? Өзүн Аллах таала кандай ишенишибиз керек. Аллах таала кандай таанышыбыз керек экенин Аллах таала бизге таанытып атат. Ошондой болуш керек. Куран бул Аллах таала тууралуу китеп. Аллах таала тууралуу. Баштагандан баштап аягына чейин Аллах таала өзү айтат. Аллах таала өзү менен таанып турган. Ошон үчүн имам Шафии айткан сөз бар. Аманту биllahi ala murad kitabillah. Аллахка ыйман келтирдим, анын китеби каалагандай деген. Mesela Аллахтын китеби каалагандай биз Аллахка ыйман келтирдик. Ошолордун бири ошо. Аллах таала арсландардын үстүндө экенин, Аллах таала түнүн акыркы үчүнүн мылтык асманга түшөт экендигин, Аллах таала ачууланат экенин, Аллах тааланын жүзү бар экенин, биз аны көрүүгө биз умтула турган, Аллах тааланын эки колу бар, берешени жайылган, ошо менен Адам алейхиссалам жаратканы,
Аллах Таала кыямат күнү келет. Аллах Таала ар бирибиз менен жеке сүйлөшөт. Эч кандай ортомчусуз, туурабы? Жана ушундай башка көптөгөн Аллахтын исминен сыпаттар. Ошол баарын тең биз ыйман келтирүүгө милдеттүүбүз. Ушул нерсе Аллахка ыйман келтирүүгө керек ушул нерсе. Мына бирөө периштеге ыйман келтирсен, периштеге ыйман келтирсен. Периштелер Аллахка моюн сунбаган, жана христиандар айткандай падше ангелдер деген бар да, аларчы. Түшүп калган, жерге түшүп калган периштелер деген шерек бар да. Ушундай алар залым кыла турган, адилеттик кыла турган, ушундай периштелер деп туруп, ушундай периштеге ишенсе, бул периштелер ишендиби? Ыйман келтирди, периште ишенген жок. Периште деп атап атат, бирок периштеге ыйман келтирди. Анткени Куран сүннөттө келген периштелер эмес булар. Сыпаттар. Ошондой бир Аллахка ыйман келтирин деп туруп. Аллах Таала өзү айткандай Аллахка ыйман келтирмесе, бул кимге ыйман келтирип атат? Аллахка ыйман келтирүү Куран сүннөттө бар.